Мамлекеттик салык кызматы 1-июлдан баштап Кыргызстанда патент менен соода саттык кылуу токтотуларын эскертүүдө. Мекеме патент менен иштеген ишкерлер ага чейин салык салуунун башка ылайыктуу режимдерине өтүшү керек экенин билдирип жатат. Буга саналуу күндөр калгандыктан учурда базарларда соодагерлерге түшүндүрүү иштери байма-бай жүрүүдө. Ош шаарындагы Бексултан базарынын айрым соодагерлери азыртан эле ККМ аппараттары менен иштөөнү өздөштүрө баштаса, айрымдары салык кызматына арыз жазып коюшкан. Мындан дагы билбейм, элге карайбыз да. Налоговойдан келип эскертип Жок, берелек. Берелек. Өзүнүн отчеттору, кагаз иштери бар да, ошолорду үйрөттүбү? Жок. Эч ким келип үйрөтө элек аны. Жөн эле турабыз. Даярбыз, төлөп атабыз биз. ККМге өттүңүзбү? Ооба, төлөп баягы деле айына берип атабыз да. Канча сомдон берет? Товарга карайбыз, товарда канча болсо ошо. Ооба, даярмын бирок. Өткөнгө даяр. Ооба, даярл элем. Эл эмне болсо ошо да ком. Азыр патент Эскертип кеткенбиз, уже неме бергенбиз да. Биз чакырабыз дешкен да. өздөрү. Номерлерибизди алып кеткен, телефон чалып чакырышат дейм, ошентсе барабыз. Бирдиктүү салыктын негизинде иштегендер көзөмөл кассалык машинелерди пайдаланууга жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча талаптарды, ошондой эле бир катар башка милдеттенмелерди аткарышы керек. Ошондой эле базарларда жана кичи базарлар үчүн бирдиктүү салыктын коюму эгерде кирешелер акыркы 12 айда 100 миллион сомдон ашпаса, анда 0,1% болот. Дээрлик 90%дан ашыгы, ошондой ири базарлардын 90%дан ашыгы уже июль айына чейин эле өтүп, ошол патенттин түрүнөн бирдиктүү салыкка өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Белгилей кетсем, бирдиктүү салыкта 15 миллионго чейин жүгүртүүсү 15 миллионго жетпеген ишкерлер алар 0 деген ставка менен салык төлөөдөн бошотулушат. 15 миллиондон 30 миллионго чейин 0,5 деген пайыз менен төлөшөт. 30 миллиондон 50 миллионго чейин 1 деген пайыз менен төлөшөт. Салык кызматы өткөн айларда акысыз 10 000 аппарат таратканын, дагы 32 000 алып келерин жарыялаган. Өлкө аймагы боюнча учурда ККМдин 33 түрү колдонулат. Аларды тейлөө үчүн жеке компаниялар катышкан, 26 техникалык борбор иштейт. ККМдин баалары жана тейлөө тарифтери өзгөрүп турат. ККМ аппараттарды камсыз кылуу боюнча бүгүнкү күндө бизде ККМ аппараттар шаарда сатылып алынууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Жана борбордук салык кызматынан бизде ошол тизмелерди түзүп, кимдер ошол соода түйүндөрүнө кайсы жерлерге ККМ аппараттары жок деген тизме түзгөнбүз. Жакынкы күндөрдө буюрса жана акысыз берилүүчү ККМ аппараттар келсе, ал ошол тизменин негизинде баарына бөлүштүрүп беребиз. Салыкчылар эл аралык тажрыйбада ККМди киргизүү көмүскө экономика менен күрөшүүгө жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо маанилүү роль ойной турганын айтышат. Көзөмөл кассалык машина төлөмдөрү көзөмөлдөө жана фискалдаштыруу үчүн колдонулуучу аппарат. Ал бардык соода операцияларын белгилеп, сатып алуучуга чек берет жана маалыматтарды автоматтык түрдө салык кызматынын бирдиктүү маалымат системасына жөнөтөт. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.